Салам достор, бардык угармандарыбыз менен кайрадан амандашканыбызга кубанычтамын. Баарыңыздарга кутман, куш убакы күнүңүздөр менен. Эмесе достор, бүгүнкү уктуруубуздагы атайы чыгарылыш деп атасак болот. Анткени кече 1 декабрда баарыбызга маалым болгондой, бүткүл дүйнөлүк СПИДке каршы күрөшүү күнү болуп атат. Мына ушул жаатта СПИД тууралуу дагы бир жолу маалымдар болуп, ар бир биздин жараныбызды сергек жашоого, адеп ахлактуулукка чакыруу максатында бүгүнкү уктуруубузду сиздер үчүн арнайбыз. Аты жөнүм Айнура Миназарова, анда эмесе биздин саатыбыз старт алды. Достор, бүгүн биздин коногубуз бар. Коногубуз Республикалык СПИД борборунун мүдүрү, орусча айтканда директору Үмүт Жусуповна. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Дагы бир жолу сиз менен жолугушканыма кубанычтамын. Майрамыңыздар менен жана майрамдар менен келе жаткан көрөрмандарыбызды, досторубузду дагы жаңы жыл менен куттуктасат болот, болгону 29 күн калды. Анда достор, бүгүн сиздер менен жогоруда айтылгандай эле ошол СПИД тууралуу дагы бир жолу маалымдар бололу дедик. Кечээ 1 декабрда Бириккен Улуттар уюму 1988 жылдан бери ушул күндү бүткүл дүйнөлүк деңгээлде СПИДке каршы күрөшүү күнү деп атай жарыялашпадыбы. Мына ошол себептен биз бул нерсени да четке калтырсак болбос. Анткени канча деген оорулуу бөбөктөрүбүз, оорулуу балдар, өз жанын кыйгандар дагы жок эмес тилекке каршы көптөгөн кыйналыштуу тагдырлар көп. Мунун себеби эмнеде жана мындан кантип сактаныш керек? СПИД акырындык менен өлүмгө дуушар кылчу оорубу. СПИД бул өлүмгө болгон өкүмбү? Бүгүнкү темабыз. Угармандарыбыздын жана көрөрмандарыбыздын баарын бизге чакырмакчыбыз. Сөзсүз түрдө бул жаатта сизде суроо бар деп ишенем. Кызыктар болгон суроолордун бардыгын алды жака комментарий кылып жөнөтүңүз. Дароо биз адистен сонун жоопторду алабыз деп кепилдик беребиз. YouTube каналынан көрөсүзбү же кийин бизди социалдык тармактардан көрөсүзбү? Дайыма өзүңүзгө кызыктар болгон суроолордун бардыгын комментарий кылып калтырыңыздар. Анда Үмүт Жусуповна, мен алгачкы эле суроом, ушул СПИД күнү жөнүндө сөз болуп аткандыктан кыскача бир аз маалымат айтып берсеңиз. Сиз туура белгилеп кеттиңиз. 1988 жылдан бери белгиленип келатат. Быйыл 32 жылы белгилеп атабыз бул күндү. Бул күндүн негизги максаты ушул күнгө карата Саламат сактоо министрлигинен 1 айлык жарыяланат. 1 ноябрдан 1 декабрга чейин 1 айлык жарыяланат. Иш-чаралар иштелип чыгат. Ал Саламат сактоо министрлиги тарабынан бекитилет. Андан кийин бул күндүн негизги максаты, ошо 1 айлыктын негизги максаты калк арасында кеңири түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, коомчулуктун көңүлүн буруу, бул ордагы жетишкендиктер, жүргүзүлүп жаткан иштер жөнүндө кеңири элдерге айтып берүү. Кыскасы кеңири түшүндүрүү иштерин айтуу. Маалымат берүү. Андан кийин бүгүнкү күндө баягы антиретровирустук препараттар бар. Мурда дарысы жок болсо элдин баары каза болчу. 20 кылымдын чумасы деп айтылып келип, элдердин үрөйүн учуруп койгонбуз. Кээ бирөө бүгүнкү күнгө чейин ошо чума 20 века деп эме кылышат. Бирок бүгүнкү күнү бул өнөкөт узакка созулган жугуштуу оору деп эсептелинет. Анткени бүгүнкү күнү дарысы бар. Бул дарын ичкендер кадимки соо адамдардай эле үйлөнүшөт, балалуу болушат, узакка жашашат. Ошон үчүн бул күндүн негизги максаты ошол да. Анан ар бир жылдын өзүнүн девизи бар. Быйылкы жылдын девизи эл аралык тилектештик, жалпы жоопкерчилик деп аталат да. Ошон үчүн биз 1 айдын ичинде калк арасында кеңири түшүндүрүү иштерди жүргүздүк. Маалымат каражаттары аркылуу сүйлөп атабыз, газеттерге статьяларды жаздык, видеороликтерди тартып атабыз, ар кандай конкурстарды өткөрдүк. Көчө ошолордун баарын жыйынтыктадык да. Жакшы, чоң рахмат. Менде дагы ушундай суроо болуп турат. Эми азыркы учурда биз ВИЧ десе эле СПИД менен ооруйт деп айтат эмеспизби көбүнчө? ВИЧ менен СПИДтин айырмачылыгын айтып берсеңиз. ВИЧ бул деген вирус жөнүндө айтылат да. Вирус, ВИЧ деген адамдын иммуна жетишсиздик вирус жөнүндө айтылып атат да. Вирус эми сырткы чөйрөдө туруксуз болот. Ал сырткы чөйрөдө 56 градус Цельсияда жарым саатта өлөт. Ал эми жанагы сырткы чөйрөдө. Ал эми жанагы дес каражаттарды колдонуп атпайбыз, медициналык мекемелерде алар сразу эле өлтүрөт да, батыраак эле өлтүрөт. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ошо ВИЧ жөнүндө айтылып атат да, сырткы чөйрөдө туруксуздугу. Андан кийин бул вирус бир гана адамдын организминде суюктуктарында жашай турган вирус болуп саналат. Ал эми ВИЧ-инфицированный деген да термин бар. ВИЧ инфекциясын алып жүрүүчүлөр булар организмде вирус бар, бирок баягы симптомдору жок болгондуктан бул контингенттер сырткы чөйрөгө коркунучтуу турат. Анткени бул кишилер ооруп аткандыгын билбейт.
башка кишилерге жуктуруп коюшу мүмкүн да. Анан СПИД деген уже терминальный стадия деп коебуз, 4-чү стадиясында СПИД деген диагноз коюлат. Бул СПИД деген сөздүн биринчи тамгасы синдром деп аталат да. Синдром приобретенного иммунодефицита деп атпайбы. Синдром дегенде бул бир гана симптом эмес, бул жерде комплекс симптомов болот да. Мисалы букет болезни деп коебуз. Анткени вирус организмге киргенден кийин иммундуу клеткалардын баарын жабыркаткандан кийин иммунитет чыкпай калат да. Адам кайсы организмде буга чейин деле кайсы оору менен ооруп жүргөн болсо, иммунитет жок болгондон кийин ошол ооруларда күчөй баштайт. Сырттан толгон микробтор бар да, азыр туберкулезный палочка жабышы мүмкүн. Азыр грипптен түрлөрү болуп атат. Ошолордон эле жөнөкөй эле оорудан киши осложнение берип каза болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн синдром СПИД деген ошо комплекс симптомов деп коебуз да, 4-чү стадиясы. Мисалы азыркы пандемия маалында март айынан бери биз күрөшүп келе жатпайбызбы COVID-19 менен? СПИД менен ооруган адамдардын абалы кандай болду? СПИД менен ооруган адамдардын арасында өлүм болгон жок. Алар баягы антиретровирусный вируска каршы дары чатат да, баары все равно вируска действиясын берет. Баягы жеңил формасы менен өттү, алар бардыгы көбүнчөсү эле. Анан мындай өлүмгө дуушар болгон жок. Биз баягы коронавирустун карантин баштала баштаганда эле 3 айлык запастарын бардык ооруларга таратып бергенбиз, баарына анализдерин тапшырышкан. Андан кийин карантин узартылганда дагы өкмөт уюмдарынын жардамы менен биз бардык дарыларын жеткирип бердик да, үзгүлтүккө учраткан жокпуз. Жакшы, рахмат. Оорулар жөнүндө сөз кылып калдык. Анда мен ошо Кыргызстандагы статистикага дагы токтолуп кетсеңиз деп суранат элем. Кыргызстанда канча официалдуу түрдө катталган оорулар бар? Канчалык алдын алуу иштерди жүргүзбөсөк дагы, мисалы мамлекет тарабынан эл аралык уюмдар, өкмөт уюмдары менен бирдикте иштер жүргүзүп атсак дагы, ВИЧ инфекциясы күндөн күнгө өсүүдө. Кыргызстанда бүгүнкү күнгө 1-ноябрга карата 10.214 киши катталды. Инфекция башталгандан бери 1996. Жалпы республика боюнча. Республика боюнча статистика ушундай. Анан 2114 киши каза болду бул инфекция башталгандан бери. Эми баягы жугу жолдор боюнча айтсак, алдыда токтололу жугу жолдоруна. Ошол катталгандар деп айта кетпедиңизби? Көбүнчө кайсы дубандарда болот? Канча жаштагы адамдар бул ооругандар? Дубандар бардык облустарда катталган. Эң көп катталган Чүй областы, анан Бишкек шаары, Ош областы, Саламат областы катталат. Ал жерде катталгандардын көбүнүн эмне үчүн Чүйдө көп катталып атат, Бишкекте көп катталып атат? Анткени ички миграция бизде аябай өнүккөн. Жумушка иштеп келгендер бар. Жумушка иштеп келгендер, көчүп келгендер Бишкек менен Чүйдө көбүрөөк. Анан мурда статистиканы мисалы Бишкекте жашап атып деле Баткенден көчүп келген болсо, статистиканы Баткенге кетирчүбүз да. Баткенге 1 случай болду, 5 случай болду деп кошчубуз да. Азыр күнү жашап аткан жеринен табылса, ошол жашап аткан жерине статистикага кирип калды да. Анткени ушул жерде жашайт, ушул жерден лечение алыш керек. Ал Баткенге барып лечение алды дебейбиз да. Ошон үчүн статистика Бишкек менен Чүйдө көбүрөөк болуп атат да. Анан Ошто да көбүрөөк. Ал эми Нарын, Талас, Ысык-Көл, Баткен областарында мындай ситуация 1000ге жете элек. Начальный стадия деп коебуз, эпидемия жаңы башталып аткан кези. Жакшы. Алдыда биз ушул оорулуулар же көзөмөлгө алынып жаткан адамдар менен кандай иш-чаралар өтүлөт, бул тууралуу токтойлу. Алгач бир аз иреттүү болуш үчүн жугу жолдорун айтып берсеңиз. Кандай жолдор менен жугат? Бизде көбүнчө кандай жолдор менен жугуп атат? 3 жугу жолу бар. Биринчи жанагы шприц аркылуу, анан кан аркылуу деп коебуз, парентеральный путь передачи дейбиз. Ал путь мурда 10 жыл менен салыштырсам, 2010 жылы ошол путь 69% болсо, бүгүнкү күндө ушул 2020 жылдын 10 айына 13% түздү. Ал эми азыр половой путь передачи бизде өсүп атат. Анткени ошол эле салыштырмалуу айтсак, мурда 39% болсо, 36% болсо, бүгүнкү күнү 67-68% орун алмашып кетти. Анан энеден балага жуккан жолу 3% жалпысы. Бирок аны да 10 жыл менен салыштырсак, эгер 2010 жылы 39% түзсө, бүгүнкү күнү 10 айдын ичинде 1% түшүрдүк. Бул эмне үчүн жугу жол өзгөрүп атат? Жана парентеральный путь передачи мурда наркомандардын арасында, аярлуу топтордун арасында көп болчу. Наркомандардын, секс кызматкерлеринин арасында, жанагы эркек менен эркек жыныстык катнашка барганда да бизде көбөйүп атпайбы? Ошолордун арасында көп болчу, жана жынысын өзгөрткөндөрдүн арасында да көп болчу. Бүгүнкү күнү алардын арасында алдын алуу программалар көп киргиздик. Мисалы Кыргызстан чыгыш Европа, Орто Азия өлкөлөрүнүн ичинен биринчилерден болуп биз экспресс-тест шилекейден аныктоо ыкмасын киргиздик. 13-жылдан баштап киргизе баштадык. Канчалык деңгээлде тастыктоо туура көргөзөт? Тастыктоосу 99%ге чейин тастыкталат.
Демек эми СПИД боргоого барса, ал сөзсүз эле кан тапшырбай шилекейин тапшырып кетсе болот. Тапшырса болот. Ал бул метод киргизилгенден бери 140 дейин 150 миңге чейин киши текшерилип, 1200-1300 киши аныкталды да, ошол экспресс тест менен. Андан кийин бул эмне үчүн дагы азайып атат? Жанагы шприцтерди алмаштыруучу пункттар бар бизде Кыргызстанда. Ал үй бүлөлүк дарыгерлер топторунда, түрмөдө бар, анан бейөкмөт уюмдардын базасында бар. Ким наркоман болсо шприцтерин алып барып, ошол пунктка алып барып, жаңысын алмаштырат дагы, информация алып кетип турат, информационный материал алып кетип турат да. Андан кийин метадонный программада бизде киргизилген. Метадон бул мисалы наркоман шприц менен героинди венасына сайынса, анын действиясы 6 саатта 8 саатка чейин болот. Ал эми метадон синтетический наркозат болуп саналат. Бир күнү бир убактысында барып, өзүнүн дозасын ичип кетет, суюктук болот. Ал действиясы 24 саатка чейин болот. Ошон үчүн ал мисалы героинди 6 сааттан 8 сааттан кийин уже дозасын иштей баштайт, сатып алат же болот. А бул болсо суткасына 1 суткага чейин действиясы болот. Ошондо колдон келишинче ошол параденталдык жолдор менен жугууну азайтып атабыз да. Ушу жугуу жолдоруна токтосок, энеден балага берилген бул 3% түзөт деп элиңизби? Оорулуу энеден оорулуу бала төрөлөбү? Кайсы убакта ошол баладагы же энедагы оорулуу экенин билип каласыздар? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Мисалы жана салыштырып айтып кетпедимби 2010 жыл менен депчи, ошол кезде мисалы энеден балага берилген жолу 39% же 36% түзө, бүгүнкү күнү 1% атабыз. Мисалы мурда антиретровирустук препараттар жок кезде, конечно, кыйынчылыктар болгон. Азыр боюнда бар аялдардын баары ВИЧке текшерилет. Учетко турганда бир учурда ушуну кайра жок кылып коюшкан, Жок, боюндар аялдарды башынан баштап эле текшерип келатабыз. Анан половой партнерлорубуз текшерүүчү да бардыгы дейинчи. Андан кийин 16-жылы баягы глобальный фонддун каржылоосу 25%ке кыскарганда биздин айлабыз жок болуп калды. Жок, кыскартыш керек болуп калды. Анан только по показаниям деп половой партнерлорун текшербей калганбыз. Эгер күйөөсү наркоман болсо, же кандайдыр бир себептер бар болсо, туш келди жыныстык катнашка барган, ошондой шекишсе, мындай врачтар иликтөө жүргүзөт, ошолорду гана текшерип калганбыз да. Анан бирок быйыл 20-жылдын июнь айынан баштап кайра боюнда бар аялдарды 2 жолу текшерүү ыкмасын киргизип, мындай приказ, Минздравдын приказы чыкты. Анткени боюнда бар аялдар биринчи учетко турганда оң отрицательный болуп калып атат да, кийинки убакта да заражение болуп калып атат да. Ошондо биз билбей калып атабыз да, биринчиси отрицательный болгондо эле ошол бойдон төрөйт, төрөгөндөн кийин баласынан чыгып калган учурлар болуп атат. Ошон үчүн 2 жолу текшерүү, анан биринчи 3 айлыкта, анан үчүнчү 3 айлыкта, андан кийин жыныстык катнаш половой партнердун обязательно текшерүү бизге киргизилди да. Андан кийин роддомдордо эгер ВИЧке текшерилбей келген аялдар бар, азыр миграция убагы болуп атат, соода кылышат, убактылар жок болуп калат, базарда отуруп, учетко турбай төрөткө келгендерди текшерүү үчүн шилекей эмес, биздики капиллярный кровьтон текшерген экспресс тестти кошо киргизип, ал дагы жарым саатта чыпалагынан алат, жарым саатта чыгат. Эми ушул СПИДтин жугуу жолдорунда айтып берип атсаңыз, менде суроо болду да, бул адамдан адамга суюктук аркылуу жугабы же бир гана кан аркылуу жугабы? Кан аркылуу, суюктук аркылуу жугат. Анда ушу жугуштуу жолдоруну айта кетсем, мисалы параденталдык деп атпайсызбы? Айым гинекологко барганда, же болбосо жөнөкөй эле стоматологко барганда ушул ВИЧ инфекциясын жугузуп алышы мүмкүнбү? Эми ал медициналык инструменттерди жугуштандыруудан зависит этет да. Мисалы, ошон үчүн көзөмөл күчөтүлгөн. Баягы сиз айтып атпайсызбы, азыр илгери 2006-2007 жылдарды Оштун Кара Суу районунда, Ноокат районунда, Ош шаарында, анан Жалал Абадтын райондорунда ВИЧ инфекциясын балдарга жугузган учурларыбыз болгондо 391, азыркы күнү статистикасы 391ге жетти да. Ошондон кийин ага чейин эле инфекционный контроль бар болчу, бирок ошондон кийин ООТР күчөтүлдү да. Азыр одноразовый шприцтер 700 санда, подключенный катетерлер 700 санда, системалар 700 санда да. Бирок сиз айтып аткандай жана акушерский инструменттер, хирургический инструменттер булар көп жолу колдонулчу да. Ошон үчүн азыр катуу талап коюлган, аларды жугуштандыруу, стерилизация кылуу,
аябай көзөмөлгө алынат да. Анан жугуштандырган аппараттар, автоклав, стерилизаторлар убагында проверкадан өтүп турабы, иштейби деген контроль аябай күчөтүлгөн. Азыркы учурда андай учур каттала элек. Мен ушул сурооңузга бир аз кайша ой айткым келип турат. Эми бул мамлекеттик мекемелери, мамлекеттик ооруканалар жөнүндө азыр тилекке каршы баягы жеке бизнестерди контролго албагыла, аларга өнүккөнгө жардам бергиле деген бизде мыйзам бар да. Анын негизинде жеке эле ушул айтылган эле ооруканалар, дарыканалар, жеке эле ар кандай иш чараларды өткөрүүчү жайлар бар. Ошол эле стоматологияны алсак кандайлар толтурат. Анан мен да бир эпидемиолог эже менен маек курганда ал айтып калды, биз барып текшере албайбыз, анткени бизде официалдуу уруксат жок депчи. Мындай учурда аларда бир жылда бир жолу уруксат алып анан барган чакты канча деген кардарлар теленет, канча деген пациенттер теленет. Бул жааттачы? Бул жаатта эми ал ошо ар бир киши частный клиника ачардын алдында ошондой требованиясы болот да. Одноразовый инструменттер болуш керек, обработка кыла турган аппараттар болуш керек, стерилизатор, автоклав болуш керек деген перечень болот да. Анан ошону карап туруп, ошол бар бекен деп карап туруп анан санэпидстанция уруксат берет да. Ачканга болот депчи. Анан эми көзөмөлдү ар бир киши медиктин жоопкерчилигине жараша да. Мисалы стоматологиядан барып СПИДти жуктурдум деген азыр учур жок, чын эле катталган жок да. Бирок иликтейбиз да биз. Мисалы ВИЧ-инфекциядан чыгып калды, каяка бардың эле, кан куйдурдуң беле, операция болдуң беле, стоматолог бардың беле деп сурайбыз да. Бирок иликтөөнүн аягына чыга албайбыз да. Кай жерден жукканын аныкталбай белгисиз болуп калат да. Бирок азыр мынакей акыркы приказ боюнча стоматологко барардын астында гепатит Б менен Сга текшерилип туруп барат. Анткени гепатит менен Б аябай көбөйүп кетти, статистикасы көбөйүп. Жугузуп алган күндө дагы эсептеп туруп инкубационный период 60 күнгө жетти деп эсептейбиз да. Бирок кээде баягы регистрация кылбай деле текшерип же мындай эме кылып коет да, дарылап коет да. Анан ошого катуу көзөмөлгө алынган да. Бирок ар бир ошо ачып аткан частный клиниканы ачып аткан кишинин жоопкерчилиги болуш керек да, жогору болуш керек. Эгерде ошондуктан мисалы эми Кудай сактасын кандай кыздар барат, азыр жогоруда сиз айткандай эле секс кызматкерлери толтура, мүмкүн бойдон алдырыш үчүн, кош бойлукту үзүш үчүн же дагы бир ким билет кандай оору менен кайрылат экенинчи. Ошондуктан ар бир адам өзү үчүн жоопкерчиликти талап койгонду билсе, бул нерсени да аз айтканга болот. Биз жогуу жолдоруна токтолдук бир сыйра. Кийинки кезекте ошо сиз айта кетпедиңизби, азыр бизде эң эле көп көрсөткүч бул жыныстык жол аркылуу жугуу болуп атат, биринчи орунда туруп атат депчи. Канча жаштан канча жашка чейинкилер, анан мунун себеби эмнеде болуп атат? Биринчиден ошо 20 жаштан 39 жашка чейинкилердин арасында бүгүнкү күнү 67% түшүп атат. Жалпы катталгандан 67% түшүп атат. Бунун негизги себеби жаштардын өзүнүн ден соолугуна кайдыгер мамиле кылгандыгы. Мисалы билип турат ВИЧ-инфекция бар экен, азыр жаштар интернетте ачса эле баары бүт бар да, кандай жол менен жугат, кандай сактаныш керек. Бирок баягы наркозатын пайдаланып алышат. Арак ичип алгандан кийин без презерватива тынчтык катнашка баратпай, ошондой учурлар көп болуп атат. Мисалы кээде болуп калат, жаш балдар келип калат, мындай 2-3 күн болду эле кыздар менен компанияга барып, бир презерватив жок жаттык эле, бизди текшерип бергиле дегендер көп. Түшүндүрүштөн айтасың, айтсаң деле баягы жоопкерчиликсиз мамиле. Ошонун негизинде гана көбөйүп атат. Жакшы, демек адеп ахлактуулуктун жоктугу. Мен да көрөрмандарыбызга, досторубузга кайрыла кетейин. Эгерде сизде суроо бар болсо, анда бизге ылдый жакка комментарий жазыңыз, буюрса алдыда сөзсүз түрдө жооп беребиз. Жугуу жолдору жөнүндө сөз кылган соң, анда белгилери жөнүндө, ВИЧ менен ооруган адамда белги болобу, кандай белгилер болот? Белгилери ар бир адамдын иммунитетине жараша болот да. Эгер эч кандай оору менен оорубай, ден соолугу таза кишилер болсо, буларда симптомдор көпкө чейин билинбей жүрө берет. 1 жылга чейин, 1 жыл, кээде 5 жылга же 10 жылга чейин жүрөт. Ошону айтат да, бул эң коркунучтуу контингенттер. Өзүнүн ооруп атканын билбей башкаларга жукура баштайт да. Эми иммунитети слабый, ар кайсы оору менен ооруп жүргөн кишилер болсо, өнөкөт оорулар көп болсо, алардын симптомдору 1 айга чейин, 1 айдан кийин эле бат эле билине баштайт да. Анан кийин баягы көп кишилер ооруп атса деле, бизде Кыргызстанда билесиз да, көпкө чейин эле жүрө беребиз. Баягы аягына жеткени калганда барышат. Анан көпчүлүгү кээде последний терминальный стадия деп коюшат, СПИД стадиясында эметип аныкталып калышат. Анан азыр бизде ВИЧ менен ооругандардын көбү туберкулез менен ооруйт, коинфекция деп коебуз. Гепатит Б менен ооругандар бар. Ошондой учурда кечирээк кайрылганда кичине кыйыныраак болуп калат да. Анан баягы перечень бар, Минздравдын приказынын негизинде ар бир саламаттык сактоо уюмунда
приказдын баары колуна берилген, баардыгы окутулган, баардык тааныш, кайсы контингенттер ВИЧке текшерилет, ошол перечень бар да. Мисалы, приемго наркоман келсе, же венерический оорулуу келсе, сифилис, гонорея, трихомониясы жана башка толгон оорулар бар дейбиз. Ошолор келсе, медициналык кызматкерлер да өзлөрү да текшерилет, боюнда бар аялдар, половой партнерлордо да анан кимдин өнөкөт баягы узакка созулган, көпкө чейин айыкпаган оорулар болсо, врачтар билет да. Коркунучтуу ондагы адамдар. Ошолорду ВИЧке текшерип, анализ алып бизге жиберип турушат да. Ошондо иммунитети начар адам деп коелу. Же кандайдыр бир өнөкөт оорусу бар адамда СПИД же ВИЧти жугузуп алгандан кийин кандай белгилер болот? Ал эмнеден уламы ушул кой бар айнчы белгилери 1 айдан ашык ич өтөт. Мисалы, башка бир ооруларда, мисалы, дизентерия болуп калабы, же кичине отравление болуп калса, дарысын ичсе сразу эле басылат да. Мында көпкө чейин 1 айга чейин басылбайт. 1 айдан ашык температура болот. Анан 1 айдан ашык лимфоузелдер чоңоёт. Анан ар кайсы кишилердин эле, любой кишинин эле лимфоузелдер чоңоюп атса, мойнундагы, такымдагы, колтуңдагы бездер чоңоюп атса, сөз врачка кайрылат да. Ошол убакта аларды ВИЧке текшере баштайт. Анан кимдин эмне оорусу болсо, иммунитет слабый болуп калгандан кийин ошол оору да күчөй баштайт да. Анткени иммунитет жок, күрөшө албайт да. Дене табы көтөрүлөбү? Дене табы көтөрүлөт. Канча градус? 37, 38 болуп мындай. Ар эмес, бир эмес болуп турат. Элең салаң деп коебуз, ошондой болуп жүрө беришет да. Жакшы. Ушул СПИД жөнүндө сөз кылып атып, иммунитети начар адам жугузуп алса, ВИЧ менен ооруганын качан байкала баштайт? Бул баягы инкубационный период деп коет эмеспизби? Жакшыруу мөөнөтү канча убакыт болот? Жугузуп алгандан кийин жана айтпадым, ар кимдин организмине жараша болот, иммунитетине жараша болот депчи. Айтып атпайбы, кээ бирөөнүкү сразу 1 айдан кийин эле симптомдор билине баштайт. Жанагы ошол учурда ал башка адамдарга жугуза береби? Жуктура берет. Вирусту өзү жуктуруп алгандан кийин, дарыланбагандан кийин ал башка кишилерге жуктура берет. Бул вирустун эң бир касиети, айтпадымбы, адамдын гана организминде жашай турган вирус, ал организмге киргенден кийин иммунитет чыгарган клеткалардын жабышат, алардын ичине кирет, аябай көбөйө баштайт. Көбөйүп, бир вирустан 5000ге жакын, окумуштуулардын айтканы боюнча 5000ге жакын провирус чыгат да, менин баласы деп койсок болот да, жаңы. Андан кийин бул бир эле вирус кирбейт да, миңдеген, миллиондогон вирус кирет да. Ал пока иммунный клеткалардын баарын жабыркатып, анан иммунитет такыр болбой калып, анан жана симптомдордун баары чыга баштайт да. Анан эми биздин жана антиретровирустук препараттар деп атпайбызбы? Мурда дары жок кезде ооругандар каза болуп калчу да. Азыркы кезде бул антиретровирусный препараттар организмге кирген вирустун кыймыл аракетин азайтат. Ошон үчүн ал жаңы иммунный клеткаларга жабышпай калат дагы, көбөйбөйт, анан кийин башка адамдарга жуктурбай калат да. Анан эмне үчүн биздин балдар азыр таза төрөлүп атат. Энеси ВИЧ-инфицированный болсо дагы дарылагандан кийин вирус балага берилбейт да. Анан аларды 1 жаш 8 айга чыкканда учетно снимать этебиз, анализин тапшырып, текшерип туруп учетно снимать. Ушул жөнүндө да сурайын дегем да. Энеси демек СПИД менен ооруп калса, ВИЧ жугузуп алган десеңчи, ВИЧ-инфицированный деп коебуз го. Анда ал эне эгер убагында билип дарыланса, түйүлдүккө берилбейт, э? Түйүлдүккө берилбейт. Эгер убагында дарыланса, сүт эмизүү кандай болот? Бул жакта эмизе береби? Сүт эмизүүнү биз консультирование жүргүзөбүз да. Сүт эмизбеген сунуштайбыз. Кесарево сечение деп операцияны сунуштайбыз. Бирок көбүнчөсү өзлөрү эле төрөйт. Эмчек сүтүн эмизбейт, көпчүлүгү эле эмизбейт. Андан кийин баягы үй бүлөлүк дарыгерлер топторунда, айыл өкмөттөрдө бардыгында бюджетте каралган. Эгер ВИЧ-инфицированный эне төрөлүп калса, 1 жылга чейин баласын бекер сүт азыктар менен камсыз кылып турушат. Бул атай турду. Менде да суроо бар ушундай. Бул ВИЧ инфекциясын жугузуп алгандан, вирусын жугузуп алгандан кийин адам болду. Бул эми өмүр бою таблетка ичип дарыланып жүрөт, анан акыры эле ушундай баягы өлүмгө барат деп өзүнө өкүм чыгарылабы, же айыгып кеткен бир кереметтер болду эле буга чейин, же болуп жатабы? Эми ВИЧ-инфекцияны укканда ар бир киши, конечно, стресс болот, көпчүлүгү өлөм деп чыгат. Аябай настроениясы бузулат да, чын эле көпкө чейин бизге келбейт, баягы эсине келип, докторго барышым керек деп өткичекти көпкө чейин келбейт. Анан бирок дарылана баштагандан кийин биз түшүндүрүп айтабыз да, дарыны өмүр бою ичесиң, кадимки соо адамдай эле жирип жашай бересиң. Үйлөнсөң да болот, балалуу болсоң болот дегенден кийин анан алардын көңүлү көтөрүлүп жашоого үмүтү болот. Муунча СПИД менен ооруган киши 2 жылда эле 3 жылда өлүп калат деп айта албайбыз. Ал дарын ичкен киши баягы Кудай берген жашка чейин жашайт. Бирок дарын убагында ичиш керек. Эми мурда
7-8 таблетка, 10 чейин таблетка иччү да күнүгө. Азыр күнү бир гана таблетка ичет. Комбинированный препараттар чыга баштады. Уже өнүгө баштады. Или менен техник өнүгүп атат, уже бир эле дарыны ичет дагы. Бир маалда бир таблетканы ичет, азыр аябай жакшы. Анан кийин үйлөнүп атышат. Мисалы, бизде паралар бар. Күйөөсү ВИЧ-инфицированный, аялы таза, же аял ВИЧ-инфицированный, күйөө таза. Бала төрөлүп атат, ВИЧ-инфекциясын алып жүргөн. Ошон үчүн келечекте жакшы үмүттөтүп, дарысын ичип, кылса бардык эле соо адамдарда эле жашай берет. Ушуга эле уланта суроо. ВИЧ-инфицированный адам сиздерге келип учетко турат да. Сиздер анан учетто болот да. Андан ары ал башкаларга да жугузбаш үчүн, же кимдир бирөөнү алдап, эми соо катары эле адам катары бирөөнү башкарышып албаш үчүн, ал башка адамдарга да жугузуп көбөйтпөш үчүн кандайдыр бир иш-чаралар көрүлөбү, маектер жүргүзүлөбү, мамлекет бул тарапта кандай көзөмөлгө алат аларды? Аны көзөмөлгө алынат. ВИЧ инфекциясын алып жүргөндөргө расписка алабыз. Өзүмдүн оорумду билип туруп, башка бирөөнө жуктурбайм деп расписка жазып беришет. Анан кийин билип туруп анан башкага жуктурду деген, жуктурду мага жуктуруп сал деп кайрылгандар жок. Алар деле умышленно билип туруп заражать этсе, статья бар, уголовный кодекс статьясы бар. 4 жылга чейин эркинен ажыратылат деген статья бар. Анан медиктер дагы бул ВИЧ-инфицированный деп эч кимге жарыялабайбыз, врачебный тайна деп коебуз. Анонимдүү болот, строго конфиденциально болот. Анан ал ВИЧ-инфекциясын алып жүргөн киши тууганын айтабы, энесин айтабы, досун айтабы, кимге айтат, ал өзү чечет. Биз только өзүнө гана айтабыз. Анан аркы судьбасын өзү чечет да. Кээ бирөө бар, эми ата-энесин айтат, кээ бирөөсү бар аялын айтат, моральный поддержка кылышат бири-бирин, дарыны убагында ичкенге, тамагын жакшытат, моральный поддержка кылган үй-бүлөлөр көп. Эми бул иммунитети начар, иммундук дефицит болгондуктан аларда баягы күчтүү тамак, витаминдүү тамак болбосо, мындай ден соолугун карап, спорт менен заниматься этип, баягы өзүн өзү караш керек да. Эми соо адамдар деле өзүбүз караш керек, бирок алар тем более караш керек да. Жогоруда ошол күнүнө 7-8 таблетка ичүү азыр бирден эле ичип калды ооругандар деп жатпайсызбы? Бул жаатта каржылоо жөнүндө сурагым келип турат. Ал оорулар өздөрүн өздөрү каржылайбы же аларга дарылар бекер берилеби? Бизге негизги донорубуз глобальный фонд болуп саналат. Глобальный фонд тарабынан 2016 жылга чейин алар бүт Кыргызстандагы лабораториялар тест система менен камсыз кылыш үчүн, анан ооруларды дарылар менен камсыз кылчу да. 2016 жылдан баштап баягы глобальный фонддун деле өзүнүн талабы бар экен да, мамлекет өзү кызыктар болуп кичине финансированияны башташ керек. Ага чейин финансирование каралган эмес. 2016 жылы глобальный фонд 25%ге кыскартылган да, финансированиясы кыскартылганда чоң жумушчу топ түзүлгөн. Баягы мамлекеттик каржылоого өтүү боюнча жол картасын иштеп чыгуу боюнча эме түзүлгөн, рабочий группа түзүлгөн. Ал рабочий группага өкмөттөн, жогорку кеңештен, министерстволордон, бейөкмөт уюмдардан, НПОлордон бардык кишилер катышып, ошондо чечим кабыл алынган. Жыл сайын 20 миллион сомдон бөлүп берүү боюнча. Ошол мисалы 16 жыл 20 миллион сом бөлүнгөн, 17 жылы 40 миллион болду. Былтыр быйыл 63 миллион сомдон бөлүп берди. Биз бүгүнкү күндө ошо мамлекеттин каржылоосунун аркасында биз Кыргызстанда 35 лабораторияны полный тест система менен камсыз кылабыз, өзүбүз сатып беребиз бюджеттен. Андан кийин 50% дарыны уже 50%ге жеттик, дарыны бюджет эсебинен сатып беребиз. Эми глобальный фонд уже жылдан жылга каржылоосун кыскартып келатат. Азыр 21-жылдан 23 жылга чейин бизди каржылоо боюнча контрактка кол койдук. Жакында 26 миллион сомго, анын 14 миллиону туберкулезный службага берилет, 11 бирдемеси бизге СПИД службага берилет да. Анан бирок мамлекет каржылоо көбөйүп, мамлекет кызыктар болуп атат уже. Анан 3 жылдан кийин мамлекет глобальный фонд кетсе, биз толук өзүбүздү камсыз кыла алабыз деп ойлойбуз да. Анан биздин негизги эле азыркы күндө негизги максатыбыз ВИЧ инфекциясын алып жүргөндөрдү эрте аныктоо, аларды эрте дарылоо. Анан кийин вирус нагрузкасы азаят да алардын. Эми жана 2015 жылы ООНдун Генеральный ассамблея ООНдун кезектеги кеңешмесинде чечим кабыл алынганда бардык дүйнө жүзүнө коомчулуктун алдына бизге максат коюшкан. 2030 жылга бир дагы СПИДтин жаңы учуру катталбасын, ВИЧ, СПИДтин, туберкулездун, маляриянын, анан гепатиттердин жаңы учуру катталбасын деген бүт дүйнө коомчулуктун астына максат коюшкан. Ошол максатка жетиш үчүн UNAIDS
90-90-90 деген стратегия кабыл алынган. 21 жылга биз 90% ВИЧ инфекциясын алып жүргөндөрдү табышыбыз керек. 90% лечение менен камсыз кылышыбыз керек. Анан 90%-де неопределяемый вирусный нагрузкасы ассанда болуш керек да. Биз эми бүгүнкү күндө Кыргызстанда программа прогнозирования спектрум деген бар. Ошо алдын ала маалымдоо программасынын негизинде бизде Кыргызстанда бүгүнкү күндө 10 миңге жакын ВИЧ инфекциясын алып жүргөн тилүү кишилер жашайт. Биз ошонун 70 гана процентин таптык азыр. Дагы 3000дей кишини табышыбыз керек. Ошон сиздер ушул адамдарды табууда кимдер жардам берет? Бизге өкмөт уюмдары көбүнчө жардам берет, эл аралык уюмдар жардам берет. Эми азыр баягы СПИД бир гана Саламат сактоо министрлигинин жумушу эмес да, бул көп секторлуу мамиле керек. Бардык министрликтер, айыл өкмөттөн баштап президентке чейин бизге жардам берип, көмөктөшүш керек да буларга. Ошон үчүн жанагы жаңы ыкмалардын баарын киргизип атпайсызбы? Экспресс-тест по слюне деп киргиздик, экспресс-тест по капиллярной крови деп киргиздик. Жанагы метадонный программалар иштеп атат, шприцтерди алмаштыруучу пункттар иштеп атат. Анан быйылкы жылы өзүн-өзү тестирөө ыкмасын киргизебиз деп былтыр пландаштырганбыз. Бирок коронавируска байланыштуу биз элдин арасында кеңири түшүндүрүү программасын жүргүзмөкпүз жылдын башында, анан аптекаларда саттыра баштамакпыз да. Бирок коронавируска байланыштуу биз алып кампанияны өткөрө албай калдык, түшүндүрүү кампаниясын. Бирок аны бейөкмөт уюмдардын арасында жана эркек менен эркек жыныстык катнашка барган бейөкмөт уюмдун базасында киргизгенбиз. Бүгүнкү күнгө чейин 1200 киши текшерилип, 30га жакын оң белгиси аныкталды да. Анан бирок азыр кампаниянын убагында сентябрдан бери эле базарларда, чоң торговый точкаларда экспресс тестирование жүргүзүп атабыз. Оң белги тапкандар аныкталып атат. Анан месячниктин убагында, бир айлыктын убагында дагы биз текшерүү жүргүздүк жана самотестирование экспресс тест менен бүгүнкү күндө 9 кишини аныктадык. Бир айдын ичинде 2 аял 7 эркек болду. Анын ичинен 3 өзүнүн статусун билишкен, баягы текшерилип көрөйүн деп кайра текшерилди да. Анан бүгүнкү күндө бул ишти дагы кеңири жүргүзүп атабыз. Бардыгы кызыктар болуп атат, самотестированияга үйлөрүн алып барып эле жанагы текшерилсе болот да. Жана тест на беременность деп аптекаларда сатып кыз келиндер барып сатып алып эле барып текшерилип атышпайбы? Анан ошол сыяктуу эле эмдиги жылы май, июнь айларынан баштап аптека саттырганга аракет кылабыз. Ошондо бизде сиздерде дейинчи тагыраагы көзөмөлдөө учетто турган адамдар бекер эле дары-дармектерин барып алып иче алышат, Келип аткан суроолор бар бизде. Анда карай кетели. Мындай дейт, ВИЧ менен СПИДтин айырмасы кандай болот дейт. Биз бул суроого жооп алдык жогоруда. Базарга чыгарган мобилдик экспресс тесттин жыйынтыгы абдан өкүнүчтүү. Ал сандарды көрүп абдан таң калдым. Ошондо Орто Азияда биз лидер экенбиз да ВИЧ СПИД боюнча деп кийинки биздин досубуздан келген суроо. Эми Кыргызстан ВИЧ инфекциясы эң кеч дүйнө жүзү боюнча эң кеч аныкталган ВИЧ инфекциясы аныкталган мамлекет болуп саналабыз. 96 жылдан баштап биздин кыргыздардын атоонан чыга баштады. Буга чейин жанагы Назар Алиевдин клиникасына келген, Аргаш жактан келген, лечение алганы келген наркомандардын арасынан жана взлетный училищеда окуп аткан, баягы кантта билесиздер, взлетный училище ошол жерде окуп аткан студенттердин арасында катталып келген, а биздин атуулардын арасынан 96 жылы. Кыргызстан эң кеч ВИЧ инфекциясын аныктаган мамлекет болуп саналат. Эми азыр айта албайм, эми Кыргызстан биринчилерден туруп атабыз деп, бирок ВИЧ инфекциясы өсүп атат. СПИДти кыскартуу үчүн Минздравдын күчү аз, мамлекетте кандай реформа керек ал үчүн дейт. Кийинки биздин көрөрманыбыздан келген суроо. СПИДке айта атпайм, ошо СПИДти менен күрөшүү үчүн бир гана Саламат сактоо министрлигинин алы келбейт. Бул жерде көп секторлуу мамиле керек. Мисалы, айыл өкмөттөн баштап эле сельский комитет здоровья дегендер бар, үй бүлөлүк дарыгерлер топтор бар. Ошолордун аркасы менен түшүндүрүү иштерин көп жүргүзө бериш керек. Анан координационный комитеттер бар ар бир областта. Ошолордун мүчөлөрүнүн баары ар бир тармактында иштегендер, мисалы Саламат сактоо, билим берүү, маданият, жаштар уюму, молдолор кирет. Ошо ВИЧ инфекциясын алып жүргөн жарандар да кирет. Ошолор дагы иштерди күчөтүш керек да, жандандырыш керек. Эми жандандырып колубуздан келген иштерди кылып атабыз да. Бирок ар бир кишинин өзүнүн жоопкерчилигине жараша болот да. Билип туруп деле жана туш келе жыныстык катнашка барып аткандар ошолорду көбөйтүп атат да. Анан эми ар бир кишинин артынан жүрө албайсың дегендей, бирок зато ар бир киши укса, билсе, анан кийин өзүнө жоопкерчиликтүү мамиле кылат болуш керек деп ойлойм. Жана массалык экспресс тест жөнүндө дагы сурагым келип турат. Ошол тестирлөөдө кандай ыкма менен сиздер бул ишке ашыра ал деп турасыздар?
Биз ошо ковид болордун астында ошо чоң кампания өткөрмөкпүз, түшүндүрүү иштерин. Мисалы телевидениядан сүйлөп, радиодон айтып, ар кайсы жакта вывескаларды илип, рекламный иштерди илмекпиз да. Бирок ковидке жараша ате албай калдык, бирок азыр элдерге кеңири түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз, элдер кызыктар болуп атат. Мисалы, ар бир азыр мекемеге барганда кошо ала барабыз тестти. Сразу алып кетишет, үйдөн текшерилебиз дейт. Кээ бир ошол жерден текшерилгендер бар. Мисалы, көчөгөн эле Саламат сактоо министрлигинин бүт сотрудниктеринин баары текшерилди да, 100 тест алып барганбыз, сразу эле алып кетишти. Үйдөн барып текшертебиз деп жана кызыктар болуп атат да. Эми азыр максатыбыз эми баардык министерстволорго барып лекция окуп берип, мындай мен азыр оюм болуп атат да, жетекчиликтер менен сүйлөшүп, коллективиңерди текшерткиле деп алып барып тесттерди жеткирип берели деп ойлоп атабыз да. Ушул жаатта мисалы үй бүлөлүк дарыгерлер, аларда ар бир адамдын учетто бар, аларда оңоюраак да. Бул жаатта аларга берип, сиздерде катталган ар бир адам учетто турган, баягы расписка жазылган катталгандардын баардыгы тең өтсүн деп туруп бере турган болсочу, бул кандай иштемек? Ошондой туура болот. Үй бүлөлүк дарыгерлер топторуна мына самотестирование киргизилди. Алгыла бекер, анан оң белги чыгып калса бияка кайрыласыңар деп жазып туруп алабыз да. Мен ойлойм да, бул жаатта мисалы мен жеке оюм, жөнөкөй эле дарыканаларга деле берип, бул каалаган мисалы ар бир эле адам мүмкүн текшерилгиси келет, бирок баргандан коркот, уялат, эмне дейт, кандай болот деп. Баары бир адам өзүндө коркунучту жеңиш кыйыныраак го. Жөнөкөй эле дарыканада бар болсо, мисалы барып алып кетип кала турган болсо, ал ким билет, өзүнө алып атабы же жолдошуна алып атабы же баласына алып атабы. Бул ыкма да жакшы иштемек деп ойлойм. 4-5 деле алып кетип атышты көчөгүнө. Ал эми значит текшертиле турган кишилер бар да, балдарын текшерткиси келет. Булар бекер берип атасыздар да ошондой. Анан жанагы хирургический центрлерде, жанагы срочный операция, экстренный операция болгон жерлерге дагы ошол экспресс тесттерди азыр алып барып берип окутуп атабыз. Анткени срочный операция болгондо текшергилери келет да медиктер. Бирок ар бир оорулууну потенциально ВИЧ-инфицированный деп элестетип иштеш керек да. Ал үчүн медиктер өзлөрү инфекционный контролду, мисалы халат кийип, перчатки кийип иштеш керек. Эми ал ВИЧ-инфицированный мурда башында мен билем 10 жылдар мурда, 15 жылдар мурда атайын отделениялар ачылган. Мисалы роддомдун отделениясы бар, ушул жерге келип ВИЧ-инфицированный ушул жерге төрөйт. Хирургический бир отделение ачып койгон, ушул жерге келип ВИЧ-инфицированный операция болот деп. Азыркы күнү булар кадимки эле башка кишилердей эле хронический оору менен ооруган оору сыяктуу эле общий палатага жатат, элдер менен кошо эле общий роддомдо эле төрөйт. Бирок только врач өзүн өзү сакташ керек. Перчатки кийип, халат кийип, баягы инфекционный контролду сактаса эле бул эч кимге жукпайт. Врачтан тышкары дагычы, мисалы дарыгер ал билгендиктен коргонот. Ошол эле адам эми эмне кылайын ооруп атсам деп туруп жеке клиникага барабы же жөнөкөй эле ооруканага барабы, ал деле ал жака баягы өзүнүн вирустарынан калтырып кетиши мүмкүн да, ошол коркунучтуу болот да. Ошон үчүн ар бир киши өзүнүн ден соолугуна жоопкерчиликтүү болуш керек. Жоопкерчиликтүү дегенде ушул жөнүндө сурагым келип турат. Мисалы, мен жөнөкөй жаран катары эгерде жеке клиникага бара турган болсом, эмнени талап кыла алам, менин кандай укугум бар ал жакта. Негизи эле мен ооруканага барганда өзүмдү коргош үчүн бир эле СПИД эмес да, азыр жыныстык жолдору кан аркылуу жугуза турган миллиондогон оорулар бар, ар кандай ооруларды алып келүүчү. Алардан өзүмдү коргонуш үчүн эмнени талап кыла алам? Ар бир киши мындай сиз айткандай өзү грамотный болуп анан талап кылыш керек да. Мисалы, парикмахерскийге барсак эле, ооба. 2-3 кайчы туруш керек. Ал дес каражатта ачыланып туруш керек жарым сааттан. Андан кийин мисалы кайчыны спиртовкага 2 бетин күйгүзүш керек дегендей талап кылыш керек. Обработка кыл кайчыңды деп сураныш керек. Ар бир киши грамотный болсоң жакшы эле. Анан стоматологияга барганда стерильный мага инструмент алып кел деш керек. Инструментиң стерильныйбы деп сураш керек. Больницага барганда менин көзүмчө одноразовый шприцти ач, менин көзүмчө подключенный катетерди ач, менин көзүмчө системаны ач деш керек. Эми ал ар кандай медиктер бар да, мисалы жанагы кичинекей балдарга эмненин негизинде чуктурдук, мисалы. Ооба да, кичинекей балдар аябай өкүнүчтүү болот. Ошо өкүнүчтүүсү, ошол балким жакшы стерилизация кылбай койгон. Ал кезде одноразовый шприцтер, катетерлер аз болчу да, балким ошол жакшы жугузтандырбай койгон. Балким бир шприцти 2-3 жолу колдонуп койгон. Ошон үчүн ар бир киши грамотный болуп, менин көзүмчө ушул жерден ач системаны, бул жерден набирать эт, мага капать эт деп мындай ар бир киши болуш керек. Ал эми многоразовый инструменттердин обработкасын, жугузтандыргысын, стерилизация кылышын ал ар бир больницада инфекционный контроль боюнча врач бар. Ар бир
ССМде деле бар, бардык жерде инфекционный контроль деген обязательно медициналык кызматкер бар. Ошол жоопкерчиликти да ошол жооп берет бардыгына. Эгерде бала мисалы ошол эле Кыргызстанда болгон өкүнүчтүү окуяны ала турганбызга, эми алар өмүр бою ВИЧти алып жүрүүчүлөр болуп калды, өмүр бою дарыда отурчу адамдар да, Ооба. Бардык эле балдар эмес, чоң кишилер деле ВИЧ инфекциясын алып жүргөндөр өмүр бою дарыны ичишет. Эми чоң адамдар болгондо дагы мындай кокустуктан жугузуп алат, кээ бирөө жанагындай баш саламаттык жыныстык катнашка барат, эми кандайдыр бир макул деп актаса болот да. Кичинекей балага эч нерсе дей албайсың. Жаңы төрөлүп аткан ымыркайда ушундай оору бар, бул өкүнүчтүү. Биз эфирибиздин соңку мүнөттөрүндөбүз. Келип аткан суроолор бар болсо карап өтөлү. Анан бул саатыбызды жыйынтыктайлы. Саламатсыздарбы? Сиздер айтып аткан тестти каяктан алсак болот жана аны бизге ким бере алат? Чоң рахмат. Сонун эфир болуп жатат деп бизге келип турган. Бул тесттер азыркы күндө СПИД борборунан алып кетсе болот келип. Азыркы күндө баягы эч ким азыркы СПИД центрге келгенде намыстанбайт азыр. Каалаган убакта келип, ар бир киши бир жылда бир жолу келип СПИДке, гепатиттин түрлөрүнө текшелип кетсе болот деп сунуштайт элем. Анткени азыр эми СПИД азыр уят деле оор эмес да. Чума 20 века деп коркпош керек азыр. Эми СПИД менен баягы жыныстык катнашка барбаса башка жактан кандай жуктуруп алган эми иликтеп мындай эме кылат. Ошон үчүн СПИД ордон коркпой эле СПИД центрлерге келип алса болот. Эми жакында биз айткандай үй бүлөлүк дарыгерлер топторуна беребиз. Аптекада кенен саттыра баштайбыз да. Ошол жактан да ала башташат. Анан азыр кааласа СПИД центрине келсе болот. Өзү үй бүлөсү текшеттем, коллективге алам десе деле болот, келип коллектив менен текшеттетелек депчи. Азыр көптөрү алып атпайбы? Ушул анонимдүүлүк боюнча да сурагым келип турат. Сиздерге кайрылган адамдардын, бейтаптардын канчалык деңгээлде анонимдүүлүгү сакталат? Анонимдүүлүгү 100% сакталат. Мисалы аты жөнүн айткысы келбеген кишилер, паспортун биз барганда обязательно паспортун сурайбыз да. Паспорту жок келген кишилер лабораторный номер колуна берилет, анан телефон номер берилет, телефон аркылуу звонить этип результатын билип алса болот. Бизде ал аябай строго конфиденциально деп коебуз, эч кимдин результатын эч кимге билбейбиз, айтпайбыз дагы. Ошон үчүн номер менен, телефон менен чалып сүйлөшүп алат. Положительный болуп калса деле чалат да, баягы беспокоиться этет да. Положительный болуп калса результатын по телефон аркылуу билип, анан положительный чыгып калса сөзсүз баары кайрылышат бир күнүчү. Мен мындай тапшырдым эле, положительный болуп калды, врачка келет. Кени ал деле врачка келгиси келет, баягы самостигматизация бизде аябай күчтүү да. Өзүн өзү эл билип калат, тууган билип калат дейт, бирок келсе врачтар эч кимге айтпайт. Конфиденциальность баягы аябай жогорку деңгээлде бизде. Жакшы. Саатыбыздын соңку мүнөттөрүндөбүз, достор. Анда Үмүт Жусуповна, сизге эркин микрофон. Көрөрмандарыбызга, досторубузга каалоо тилектериңизди айтып кетсеңиз болот. Учурдан пайдаланып, бардык жарандарга ден соолук каалайт элем. Дагы бир жолу айтып кетет элем, бул СПИД оорусу жынысына дагы, улутуна дагы, жашына дагы, кызмат алымына дагы, байлыгына да, бийлигине карабайт. Ошон үчүн СПИД оорусунун алдында баарыбыз бирдейбиз, баарыбыз теңбиз. Ошон үчүн жаштарды айрыкча айтып кетет элем, баягы туш келди жыныстык катнашка барса дагы презерватив пайдаланса деп айтат элем. Презерватив бирден бир гана каражат СПИД оорусунан сактай турган. Башка эми оорулардан деле боюнда бардан деле сактай турган бир гана каражат. Ошон үчүн үгүттөйт элем, ар бир киши өзүнүн ден соолугуна жоопкерчиликтүү мамиле кылып, ушул ооруудан алыс болсо деп сунуштайт элем. Чоң рахмат. Достор, бүгүнкү биздин коногубуз Республикалык СПИД борборунун мүдүрү, директору Үмүт Жусуповна болду. Келип бергениңиз үчүн ыраазычылык айтабыз сизге. Мен дагы сиздердин жана айтылган тилекке абдан кошулгум келет. Бир 5-10 жылга жетпей бизде бул оору менен катталгандар жок болсо, катталгандар бар болсо, жоопкерчиликтүүлүк менен башка адамдарга жугузбастан колдон келишинче өзүн изоляцияласа деген тилегибиз бар эле. Мына ошондуктан мындай оорудон алыс бололу. Ал эми көрөрмандарыбызга кайрылат элем. Бир эле ВИЧ эмес, ар кандай оорулар бар. Жыныстык жол аркылуу жуга турган, кан аркылуу жуга турган. Анан эгерде мырза угуп жатса, көрүп жатса, эгер сиздин тукумуңузда оорулуу балдардын болушун каалабасаңыз, анда өзүңүздүн келинчегиңизге ишенимдүү болуңуз, үйлөнгөнгө чейинки тазалыкты сактаңыз деп. Жана албетте ушул эле сөз айымдарга да тиешелүү эле. Эң эле алгачы бул тазалык боло турган болсо, ар кандай дүйнөдө жайылып аткан оорулар сиз үчүн коркунучсуз. Ошондуктан өзүңүздү сактаңыз, жакындарыңызды сактаңыз. Коштошобуз. Дагы да болсо комментарийлерди ылдый жакка калтыра бериңиздер. Кийинки уктурууларда буюрса жооп беребиз. Аты жөнүм Айнура Миназарова. Жалпыңыздар менен кийинки уктуруудан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.